Урматтуу кызматкерлер, урматтуу ветерандар, мен ушуну айтып, белгилеп айтып өтүшүм керек. Акыркы маалдарда биздин мамлекетибизде мына кечээки эле болуп өткөн окуяларды айтайын. Кечээ ошол мамлекеттеги канча жолу мен өзүм жеке улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин башчысы катары эскерткенмин. Канча жолу айттым, мыйзамды бузгандар бардыгы мыйзам алдында жазаланат деп. Ошого карабастан, мына кечээки эле болгон окуяда криминалитет башын көтөрүп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жүргүзүп аткан атайын операцияларына каршы чыгып, ошол биздин кызматкерлерге ок атып, кол көтөргөндүгү боюнча өзүңүздөр жакшы маалыматты билесиздер. Ошонун эсебинен бүгүнкү күндө мамлекетибиздеги ошол коомубузду ушул убакка чейин ар түрдүү маселелер менен кармап жүргөн мыйзамдагы ууру жок кылынды. Муну мен айтып коюшум керек, урматтуу кызматкерлер. Мындан ары да ошондой болот. Мен ушул жерде официалдуу түрдө ар бир ошол кечээки криминалдык авторитеттин тегерегиндеги ар бир адамга айтып коеюн. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир маселе боюнча мыйзамды бузуу аракетин жасаса, кимдир бирөө мыйзамды бузуу аракетинин негизинде кандайдыр бир аракеттерге аракет кылам дей турган болсо, мыйзамдын чегинде жазасын алат. Жазасын алгандагы өтө каттуу жазасын алат. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коеюн. Ошондуктан дагы бир жолу эскертемин. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде каттуу жоопко тартабыз. Эч кандай мыйзам бузуучулукка жол бербейбиз. Биздин урматтуу президентибиз Саныр Кожоевич башында турган саясий команданын бүгүнкү күндө мамлекетибизде тартип орнотууга, мыйзамды орнотуп, мыйзамдуулук менен жашоого толук болгон саясий эрки жетет. Жана биз муну аткарабыз. Эгерде ушул мыйзамга баш ийбестен мамлекеттин мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, өздөрүнүн схемаларын ойлоп таап, коомдогу өздөрүнүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар дагы бир жолу айтып коеюн, мыйзам чегинде жазасын алышат.